Мисвак колдонуунун артыкчылыктары. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лаула ан ашукка аля уммати ла амартухум инда кулли салатин бивуду ва ма'a кулли вудуин биссивак ва ла аххарту аша ал-ахирати иля сулутил лейл." Эгерде үммөттөрүмө оорчулук жаралуусунан коркпогонумда, аларды ар бир намазга дарат алууга жана ар бир дарат алганда мисвак колдонууга буйрут элем. Ошондой эле куптан намазын түндүн 3-чү бөлүгүнө кечиктирмекмин. Муснад Ахмад. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, мисвак менен тишти тазалап жүрүү сооптуу иштерден. Жада калса орозо кармаган адамда мисвак колдонсо болот. Орозо маалында мисвак менен тишти тазалап жууса, орозо бузулбайт. Экинчи, мисвак колдонууга эң эле ылайыктуу убакыт намаз окугандан алдын жана дарат алган учур экендигин пайгамбарыбыз хадисте баса белгиледи. Үчүнчү, ар бир намазга жаңыдан дарат алуу жакшы көрүлгөн иштерден. Алынган дарат соо үстүнө кошумча сооп болот. Ошондой эле фарз намазды жаңы дарат менен окуу мустахаб иштерден болуп саналат. Төртүнчү, эгерде жамаат баары макул болушуп, куптан намазын түндүн 3-чү бөлүгүнө чейин кечиктирип окуй алса, анда алар өтө сооптуу убакытта окумак. Бешинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө ырайым кылып мисвакты парз кылган жок. Алтынчы, Аллах Таала пендесин күчү жетпеген иштерге буйрубайт. Дайым аткарып жүрүүгө адамдын кудурети жетпеген иштерди милдеттүү түрдө аткара турган парыздардан кылбады. Адамдарга жеңил болсун деп мисвак колдонууну парз кылбастан, аткарса сооп, аткарбаса күнөө болбойт деп мустахаб иштерден кылды. Жетинчи, эгерде ар бир дарат алган сайын мисвак колдонуу парз болгондо, анда адамдарга бир топ оорчулук жаралмак. Ошондой эле аны дайым аткарып жүрүүгө алардын күчү жетпейт эле. Бирок мисвакты соопко жетүү максатында ар дайым калтырбай колдонуп жүргөн жакшы. Анткени мисвак колдонуунун сообу өтө көп. Аллах Таала баарыбызды туура жолго баштасын. Акыйкат динди бекем карманууга жардам берсин. Сооптуу иштерди кылууда жарышып, Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө ийгиликтерди берсин. Ар дайым эл жерибиздин, динибиздин кызматында жүрүүнү Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.